ар дайым желегибизди чогуу алып жүргөнгө аракет кылабыз. Сабагыңды билбей атсаң анча Кыргызстанда акча менен бүтүрүп коет деген бир түшүнүктөр бар да, бул жерде болобу андай? Жок, тилекке каршы же. Тилекке каршы деңиз. Ооба, негизи закон боюнча биз студенттер 20 саат иштегенге уруксат берет. Айына 1000 евро ошондон кичине ашык Табылат. Вена, Австриянын борбор шаар болгону үчүн бул жерде жашоо негизи өтө эле кымбат. Башында таанышканда Кыргызстан десек, ой, билбейбиз, ал каякта депчи. Окуубузга акча төлөп окуйбуз негизи. Кызбурак Азимова Баткен облусуна караштуу Лейлек районунун Арка айылында жарык дүйнөгө келген. Балалык чагы өзүнүн туулуп өскөн айылында өтүп, ошол жакта 7-класска чейин билим алган. Андан соң илим билимге умтулуп, Разаков шаарына барып, ошол жерде 9-класска чейин окуусун уланткан. Кийин Разаков шаарындагы эл аралык башкаруу жана бизнес академиясында орто кесиптик билимге ээ болгон. Колледжди аяктагандан кийин бир аз убакыт эмгектенип, көпчүлүк жаштар сыяктуу эле жаңы мүмкүнчүлүктөрдү издеп Россияга жол тарткан. Жашоосунда жаңы барак ачуу максатында билимин өркүндөтүү жана тажрыйбасын кеңейтүү үчүн Европага жол издеп, акыры өз максатына жетип, Австрияга келген. Алыстагы Ала тоолуктар программасы Австрия мамлекетинин борбору жүрөгү болгон Вена калаасындабыз. Жогоруда мен сөз кылган каарманым Кызбурак мына ушул райондо, ушул көчөдө жашайт. Эшикте өзүңүздөр көрүп аткандай эле аба ырайы жаанчыл, ошол себептен Кызбурак бизди үйүнө чакырып, өзү жашаган Батиринин ичинде Австриядагы жашоосу жана окуусу, билими тууралуу бизге алдыда маек куруп бермекчи. Саламатсызбы. Жакшы, Батириңиз менен бизди тааныштырбайсызбы? Ооба, биз ушул Батирде турабыз, 3 бөлмөлүү Батир. Жалаң ошол Кыргызстандан барыбыз. Ушул жерде турабыз. Бул жакта биздин комната, бул жакта дагы бир комната бар. Бул жерде байкадым, желе илинип турат экен дайыма. Ооба. Бул негизи алыста жүргөндө баарыбыз эле мекенибизди сагынып, негизи патриотбуз, огош бетер патриоттук сезимдерибиз күчөп, ошон үчүн ар дайым желегибизди чогуу алып жүргөнгө аракет кылабыз. Жакшы. Бул жерде болсо ваннаңыз бар экен, бул жерде ванна экен. Жакшы. Таза, чоң экен ишинин баары. Ооба, кадимки эле студенттердин жашоосу. Бул жерде өзүңүздөр тамак жасайсыздар го? Ооба, бул жер биздин ошо кичинекей кухнябыз. Мына көрүп турганыңыздардай, негизи Кыргызстандагыдай эле ошо манты жасап, плов жасап, аракет кылабыз. Сагынганда жасап жеп турабыз. Атайын манты бышыргычты бияка келген экенсиздер да. Ооба. Ооба. Кайсы тамагын сагындыңыз Кыргызстандын? Кыргызстандын тандыр самсысын сагындым аябай. Негизи бул жакта жок тандыр самсы, бирок өзбек туугандардын рестораны бар. Ал жакта биздин лагман, плов, ошол тамактар бар негизи. Ошол жака барып турабыз сагынганда. Жакшы. Бул жагыңыздар болсо? Бул жак ошо бир тамактанып, чогуу сүйлөшүп отурабыз баарыбыз. Окууну аяктагандан кийин мен апам ошол бардык биздин жердештердин катарында эле ошол Россия мамлекетинде эмгектенгенден мен да окуум бүткөндөн кийин ошол жака барып мен да иштеп көрдүм, ошол жакта жашадым бир 4-5 жылдай. Андан түшүндүм, мага ал жак жакпайт, мен башка
ошол жолун издеп баштадым. Андан кийин ошол Европага келүүнүн жолун издеп, негизи биринчи Швейцарияга келгем. Швейцарияда 1 жыл жашап, андан кийин анан Австрияга келдим. Кайсыл жылы келдиңиз? 2022. 2022 келиптирсиз. Кандайча келдиңиз? Кайсы окуу жайга тапшырайын деп эмне болуп келдиңиз да? Негизи Европага келгендин эң оңой жолдорунун бири бул АУПР программасы. Ошол программа менен келгенмин. Андан кийин негизи өзүм кыялымда Германияга окууга тапшырайын деп деген максат менен келгем, бирок тилекке каршы ал жака виза албай калып, андан кийин ошол Австрияга келип, ушул жактан окууга тапшырдым. Азыр кайсында окуп атасыз? Азыр Вена университетинин экономика факультетине ошол даярдык курсунда. Тил. Ооба. Сиздики английский да тилиңиз? Немисче, биякта немисче да негизи. Ооба. Кыйын бекен, кандай негизи немисче кыйын деп ойлойсуз? Эми мага азыр немис тили оңой болуп калды, бирок англис тили кыйын сезилип калды да. Анткени немис тилин жакшы эле өздөштүрүп калдым, ошон үчүн балким. Бирок азыр жеңил эле негизи. Австриядагы студенттин жашоосу тууралуу айтып берсеңиз, кандай бир күнү кандай өтөт? Кыргызстандыкынан айырмасы барбы? Кыргызстандыкынан айырмасы ошол эң башкысы тилде. Негизи менин күнүмдүк бир күндүк жашоом эртең менен эрте туруп окууга барам түшкө чейин. Эртең мененки саат 8-ден 12-ге чейин окуу болот. Андан кийин окуудан чыккандан кийин эле сразу түштөн алып туруп эле анан жумушка барам. Жумушта ошо кечки саат 6-7-ге чейин жумушта болуп, андан кийин үйгө келип, анан эс алып, ооба. Анан дем алыш күндөрү сөзсүз түрдө Венаны кыдырып же Венага жакын, мисалы Словакия аябай эле жакын, 1 сааттык жол, ошол жактарга барып саякаттап келебиз. Иштейм дебедиңизби? Кайсы жумушта иштейсиз жана иштегенге университет уруксат береби? Ооба, негизи закон боюнча биз студенттер 20 саат иштегенге уруксат берет жумасына. Ал 20 саат берген себеби окууну дагы, жумушту дагы бирдей алып кетиш үчүн, бири-бирине тоскоол болбосун деп. Анан мен өзүм бир кичинекей бир кондитердик үй десем болот, ошол жакта татууларды жасап иштейм. Кыйынбы жумуш? Жок, мен үчүн кыйын эмес, оңой эле. Мен анткени мурда да ошол Россияда ошол кичине жасап иштеп калган үчүн мага оңой болду бат алып кеткенге. Сыр болбосо купуя. Айлыгы канча аласыздар? Күнүмдүк төлөйбү, саатына төлөйбү? Саатына төлөйт. Эми айына 1000 евро ошондон кичине ашык табылат. Жакшы эле табат экенсиздер да. Ооба, эми бирок ошол таап аткан акчаңыздар бул Австрияда, Венада жашоо кымбат да, жетиштүүбү? Эми биз аябай үнөмдөп ошону жеткизгенге аракет кылабыз. Негизи бул жерде студенттер, ошо өзгөчө ошо Кыргызстандан келген студенттер эле бүт баары иштеп, ошол окуусун дагы, жумушун дагы алып кеткенге аракет кылат. Анткени Вена Австриянын борбор шаар болгон үчүн бул жерде жашоо негизи өтө эле кымбат. Мисалы Германияга салыштырмалуу деле кымбат. Анан аракет кылабыз жеткизгенге. Окуганга убактыңыздар калабы анан? Чарчап калбайсыздарбы? Чарчайбыз, болот. Ал эми бирок эми биз окуйбуз деп келдик да. Ошон үчүн аракет кылабыз. Мисалы мен курбум экөөбүз жумуштан кийин чогулуп алып туруп эле түз эле библиотекага барганга аракет кылабыз. Ошол жерде библиотека кечки саат 10-го чейин иштейт. 10-го чейин окуп, андан кийин үйгө келип эс алабыз. Ошондой да болот. Эми жумасына аракет кылабыз 2-3 жолу барганга. Бирок кээде чарчап
жетишпей калабыз. Окуу эмнеси менен айырмаланат Бишкектикинен? Мугалимдери кандай? Бул жакта студенттерге мамилеси кандай? Анан дагы бир өтө маанилүү суроо да. Сабагыңды билбей атсаң анча-мынча Кыргызстанда акча менен бүтүрүп коет деген бир түшүнүктөр бар да. Бул жерде болобу андай? Жок, тилекке каршы же. Тилекке каршы дейбиз. Жок, тилекке каршы же тескерисинче андайга жол берилбейт эч качан. Сен эгерде жакшы окусаң, анда жакшы баа аласың. Эгерде аракетиң жок болсо, анда тилекке каршы жок. Андай акча берип анан деген андай нерсе такыр көрбөдүм. Андай нерсе жок деп ойлойм. Негизи эле канча биякта маалыматыңыздар барбы? Ушу Австрияда дейлик кыргызстандык студенттер окуйт да? Так билбейм, бирок көп эле деп ойлойм. Мисалы, Венада гана эмес, мен билгенден ошол Зальцбург деген шаар бар, ал жакта Инсбург, ошол шаарларда дагы биздин студенттер бар деп укам. Көп эле негизи. Айтсаңыз, негизи эле кыргызстандык биякта мекендештер да бар экен да. Кай бири бизнес менен алектенип, кай бири эл аралык уюмдар менен жумушка келип калып калган. Ынтымактуустарбы, жолугушуп турасыздарбы? Кыргыз диаспора иштейби биякта? Ооба, кыргыз диаспора бул жакта өтө жакшы иштейт. Бизге эң маанилүү майрамдарыбыздын бири болгон эгемендүүлүк күнүнө бизде сөзсүз иш-чараларды уюштурат кыргыз диаспора. Ал жерде чогулуп пикник кылабыз, ошол чогулуп биздин өзүбүздүн улуттук тамактарды даярдап, ошол кыргыз жыттанган бир бул майрамды негизи чындап аябай күтөбүз. Баарыбыз ошол жерге барабыз. Ошондой андан сырткары кыргыз кинолорун алып келип турат кыргыз диаспорасы. Ошентип чогулуп турабыз. Негизи аябай жакшы иштейт кыргыз диаспорасы. Кыргызстанды албетте сагынасыздар да. Акыркы жолу качан бардыңыз эле? Акыркы жолу 1 жыл болуп калды. 1 жылдан ашып калды. 1 жыл. Качан барайын деп атасыз? Буйруса жазында же болбосо жайында, жайкы каникулдарда. Каникул деп калдыңыз. Каникул канча убакытка берилет бул убакта? Кыргызстандыкындай эле жай мезгилиндеби? Жай мезгилинде, бирок кичине айырмасы бар. Университетте ошол июндун аягында окуу бүтөт. Андан кийин 3 ай тыныгууга чыгабыз. Анан бизде азыр буйруса мына жакын күндөрү окуу башталган турат октябрдан. Ушул күнгө чейин эс алууда болдук. Демек сиздерде кечирээк башталат экен да, Кыргызстандан кечирээк башталып, кеч бүтөт экен да. Кечирээк бүтөт. Бул менин оюмча бул ушул Венага гана тийиштүү. Анан ар бир окуу жайдын өзүнүн эмеси бар да, графиги. Мисалга башка университеттерде уже окуу башталды, бирок бизде ушундай. Негизи бүт баары бирдей башталат деген жок. Негизи эле студенттерге түзүлгөн шарттар кандай бул Австрияда, сиз окуган университеттин мисалында? Студенттерге түзүлгөн шарттар аябай жакшы. Биз окуубузга акча төлөп окуйбуз негизи. Анан шарттары жакшы. Канча төлөйсүздөр? Кызыктуу. Бизди көрүп аткан телегөрүүчүлөрдүн арасында дагы окуйм деген адамдар билип алсабы деген суроо да. Же купуя сырбы? Ошо айтпай эле. Макул, анда купуя сыр ойдон кала берсин да. Негизи байкадым, биякта эли дагы мындай маданияттуу келишет экен да. Ооба. Негизи мен дагы бамдоомдо Австрияда элдер мындай кандай десем, кичипейил сезилет. Башка, мисалы башка деле бул жерде кошуна мамлекеттерге деле барып турабыз. Ошолорго салыштырмалуу Австрияда кичине мындай кичипейилдей. Эли меймандостуй сезилди мага дагы. Мага да ушул нерсе аябай сезилди. Европанын көп мамлекеттерин көргөм, бирок ушу Австриянын титулдук улуту өзгөчө мындай жакшы мамиледе калды да менде. Кыргызстан жөнүндө билишеби Австрияда? Чынын айтсам, көпчүлүк билбейт. Мисалы,
ушинтип азыр Вена деген Австриянын борбор шаары болгон үчүн көп улуттуу аябай көп улуттун өкүлдөрү бар да. Ошол эле мен бир эки таанышып дос күтүп калдык. Франциядан, Италиядан, анан башында таанышканда Кыргызстан десек, ой, билбейбиз, ал каякта депчи. Анан бүт баарын айтып берип, көрсөтүп берип, мындай сыймыктанып айтып берипчи. Анан алар да угуп, ушундай өлкө бар турбайбы деп. Мисалы, алар менен сүйлөшүп дагы биз ойлоп атканбыз, ошол балким бир алар өздөрүнүн мамлекетине чакырды, Италияга келип. Анан мен дагы ошол мүмкүнчүлүк болсо өзүбүздүн Кыргызстанды алып барып көрсөтүп, аларга дагы ошо Кыргызстанды тааныштырып келсем деген жакшы ойлорум бар. Жакшы ниетиңиз бар экен. Сөзсүз оюңуз орундалсын. Негизи өтө маанилүү да. Бул контентти мен тартып атканымда себеби ошол. Биздин да Кыргызстанда бүгүнкү күндө өтө көп билимдүү жаштарыбыз өсүп өнүгүп атат да. Алардын арасында ошо сиз окуган, же болбосо негизи эле Европа, Австрия, Германия мамлекеттерине жогорку окуу жайда билим алам деген жаштарга сиз эмне кеңеш бересиз жана кайсыл багытта көбүнчө маани берип окуш керек? Жаштаргабы? Мектепте азыр окуп аткандарга да. Негизи чын-чынына келгенде жаштарга кеңеш бергидей деле деңгээлге жете элекпиз деп ойлойм. Кези келсе өзүбүз дагы ушундай кеңешке муктаж болуп калабыз. Бирок мен эң негизгиси айткым келет, тил окугула деп, эң негизгиси тил экен. Канча бизде бекеринен айтпаса керек, канча тил билсең ошончо дил билесиң деп. Ошондуктан тил окугула демекмин. Айырмасы жок кайсы тил. Бирок мен ушу чет өлкөгө чыгып байкаганым, баамдаганым эң негизгилеринин бири ошол англис тили экен. Мисалы, немец тили бир белгилүү гана бир аймакта, мисалы Австрия, Германияда гана колдонулса, англис тили бүт баардык жерде колдонулат да, дүйнөдө. Ошон үчүн тил үйрөнгүлө деп айтмакмын эң негизгиси. Тил канчалык жакшы билип, андан кийин ошол бир айырмасы жок, Германия же башка өлкөгө ошол өлкөнүн тилин билип барса, анда кыйналбайт деп ойлойм да. Ошол эң негизгиси. Эң маанилүү. Акыркы суроом, окууларды бүтүп, Кудай буйруса аман эсен ийгиликтүү бүтүп алсаңыздар, Кыргызстанга барасыздарбы? Себеби Кыргызстан сиздерге окшогон жаштарга азыр муктаж да. Бияктан алган окуу билимиңизди, тажрыйбаңыздарды Кыргызстанга алып барып, биздин өсүп өнүгүүбүзгө салымыңыздарды кошосуздарбы деген суроо да. Сөзсүз түрдө бул ушул жерде билим алып жаткан бүт баарын эле ошол көкүрөгүндө бир өйүп турган бир эме болуш керек. Албетте ошол бул жактан кичинекей бир нерсени үйрөнүп барсак дагы ошол Кыргызстанга алып барып колдонуп ошол билимибизди. Негизи менин ошол ой максатым ошол. Сөзсүз түрдө Кыргызстанга кайтып барып. Ийгилик сизге. Окуңузга ийгилик, ишиңизге ийгилик, эң башкысы алыста аман эсен болуңуздар, ден соолукта болуңуздар, бөөдө кыстан тышкары болуңуздар. Кандай тилек менен ушул азыркы күндө Венада, Австрияда окуп билим алып атсаңыздар, ошонун баары орундалсын. Убактыңызды бөлүп, мага жана менин көрүүчүлөрүмө, теле көрүүчүлөргө кенен маалымат берип, бизге маек куруп бергениңизге ыраазычылык.